Казакстанда өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянты 31 миллион гектарга чейин көбөйдү. Экология жана жаратылыш ресурстары министри ага көз карандысыздык жылдарында жасалган иштерди кеңейтүү жана жаңылардын түзүлүшү себеп болгонун маалымдайт. Ошондой эле өлкөнүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоо боюнча көтөрүлүп жаткан чаралардын аркасында бугу, кулан, аркар жана жейрендердин популяциясы кыйла көбөйдү. Илбирстин санын калыбына келтирүү боюнча бир катар комплекстүү чаралар көрүлгөн. Алар жашаган негизги участоктарда өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары түзүлдү. Эсепке алуу жана мониторинг жүргүзүү, заманбап ыкмалар, фото капкандар менен спутник телеметрия жигердүү колдонулат. Кар барыстарын коргоо және мониторинг жүргүзүү боюнча Ак илбирстерди коргоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча көтөрүлгөн чаралардын натыйжасында алардын саны 90-жылдардагы эң төмөнкү деңгээлден 2 эсеге артып, 180 башка чейин жетти. Жаныбарлардын бул түрүн сактоо боюнча иштер улантылууда, транс чек аралык жана эл аралык кызматташтык активдүү өнүгүүдө. трансшекаралык және халыкаралык ынтымакташтык белсенди дамуу үстүндө. Казакстанда Туран жолборсунун тарыхый жашаган жерине климатташтыруу иштери улантылууда. Иле-Балхаш мамлекеттик жаратылыш резерваты түзүлүп, Нидерландыдан 2 жолборс алынып келинди. Алардын катары 2025-жылы толукталат деп күтүлүүдө. Орусиядан дагы 3-4-ün алып келүү күтүлүүдө. Кергуланды кайра климатташтыруу боюнча да иштер жүрүп жатат. Бул максатта Чехиядан алгач Пржевальский жылкысы алынып келинди. Жалпысынан 2029-жылга чейин 40 баш жылкы алып келүү мерчимдилген. Кийиктердин популяциясынын өсүшү өлкөдө жаныбарлар дүйнөсүн коргоонун ийгиликтүү практикасынын мисалы болуп саналат. Бүгүнкү күндө алардын саны 3 миллионго жакын. Азыр ителгини багууга өзгөчө көңүл бурулууда. Мекеме мүнүшкөрлөрдүн санын жана анын айлана чөйрөгө киргизилишинин натыйжалуулугун баалоо боюнча 2 илимий техникалык программа иштеп чыкты. Азыркы убакытта жогору гылымий техника Азыркы учурда биз бул программаларды жогорку илимий техникалык комиссиянын жыйынында кароону күтүп жатабыз. Андан соң республикалык бюджеттик комиссиянын кароосуна алып чыгабыз. Ошону менен бирге шумкардын популяциясын натыйжалуу калыбына келтирүү үчүн аны көбөйтүү борборун түзүү зарыл. Учурда бул маселени эл аралык өнөктөштөр менен биргеликте карап жатабыз. Ал эми Казакстанда жаныбарлардын кызыл китеби жаңыланат. Жаңы тизмеде биринчи жолу жаратылышты коргоо боюнча эл аралык бирикменин критерийлерине ылайык өткөрүлдү. Сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан түрлөр боюнча электрондук маалыматтар базасы түзүлүп, расмий веб-портал иштелип чыкты. Мындан тышкары зоологдордун жана филологдордон турган терминологиялык комиссия түзүлдү. Алардын милдети казак жаныбарларынын жалпы аттарын тактоо болуп саналат.